задний вид 50 миң рубль турат экен. Эгер бузуп койсо сындырып алсаң, мыналары жакшы экен да. 30 миң турат. 50 миң экен туугандар мынау. Бул жагы 30 миң бе? Мойкага киргенде жерде чечиштен унутуп калабыз. Ты же до этого докопался? Да. Тебе что, ляза мало, а? Өйдөгө чыгартпаган койсо болот, а? Чыгарып койсо болот. Пролеза все уже. Ляза все, да? Да. Надоел он тебе, да? Так, Алмазова. Азыр ипотека боюнча кыргыз жарандары ушул официальный жумушта иштеп ипотека алганга болобу? Болот. Биз Моргор Транста биздин зарплата Сбербанкта, через Сбербанк карта алабыз. Анан мен ипотекага былтыр тапшырдым. 6,1% менен алдым. Былтыр жакшы шарттар түзүп берди Путин. Молодая семья болуп, эгер жаш баласы болсо 18-жылдан ылдый өйдө, то есть 4-8%ке чейин берди. Мен эми ага илешпей калдым, себеби менин балдарым эң кенжеси 4 жашарда, ал уже илешпей калды. Подтверждение, справка, НДФЛ сурабады. Картамы апардым, Моргортранстан ушундай иштейм деп запрос беришти, подтверждение келди. Одобрение берди. Ошо 2-комнатный квартира алдым. Ошо Моргортранстан шылтоосу менен. Эми башка жерде да иштедим, бая айтып бердим го. Эми берекеси бар бул Моргортранста. Эми иштейм деген адам иштейт бу жерде. Единственный минустар ушу эртең менен эртерээк туруш керек. Анан кыштын күнү мойкага кириш проблемараак. Очередь болуп кетет. Анан ипотеканы ошо ипотека болобу, кредит болобу, Моргортранста любой банк одобрить этип берет да, без разговора. Ошондой жери, жакшы жери Моргортранстын ошол жери бар. Биз ушу 5 жылдан бери ойлонуп жүрдүк, квартира алсакпы, кетсекпи деп. Негизи 2003 жылдан бери Россиядамын. Өзү 1-2 жыл иштеп кетем деген ойдо эле келгем. Эми андан бери 20 жылдан ашык өтүп кетти. Ошо былтыр ипотека алдым. 6,1% менен одобрить этти. 2-комнатный квартира алдым. 7 миллион болду. 6 миллион 990 болду общий суммасы. 2 миллион первоначальный взнос бердим. Азыр 35.800'дөн ежемесячно төлөйм. Квартира буюрса октябрдын башында ключ тийиш керек. Киевский шосседен алдык. 67 квадрат двухкомнатный квартира, жаңы новостройкадан. Эми буюрса кирип калабыз деп жүрөбүз эми октябрда. Жакшы, буйрусун. Рахмат. Анан айта турган нерсем ушу биздин кыргыздар көп алданып калат. Ипотекадан жанагындай официальный иштебегендер без подтверждения НДФЛ алып берем деп 100 миң, минимум 100 миң, алды 250 миңге чейин берип атышыптыр. Эми ошо лишний расход болуп, андан сырткары страховкага төлөшүң керек. Мен страховка алдым былтыр. 30 миң канчайым болду да. Жыл сайын страховка алышың керек. Страховка ушу на инвалидность, на жизнь, ушундай банк өзүн страховать эткен, жөн бербейт экен. Мен ушу биринчи жыл Сбербанк менен аласың да, кийинки последующий любой банк менен кайра арзан туура келсе ошону ала бересиң деди. Азыр Дом Клик деген приложение бар. Эми биздин жердештерибиз көп, көп эмес, көп бир 40% билбейт десем, өзүм деле билбей жүргөм да. Ошол жерде полный жазылган да, первоначальный взнос, ежемесячный расчетторун чыгып берет. Азыр
өнүгүп кеткенде баардык интернети бар, баарынын телефону жакшы, компьютери бар, планшет бар. Ошол жерден карап эле билсе болот, бирөөгө акча жедирбей. Көп эле жердештер ушинтип кече жанымда магазин бар, пятерочка. Ошол жерге кирсем бир чоң эле эже экен. Ушул айтып калды, мен 200 000 акча бердим деди. Анын буга ага деп 30 000, 50 000 сурай берип, 200 000 жетиспейт дейт. Өзү башында 100 000 менен сөйлөшкөн экен. Без подтверждения, без неме кылып берем деп. Ал эже кандай адашып неметип калды, өзү гражданка России экен. Анан баласы таксомоторный паркы бар экен. Ошол баласы айтыптыр, апа, не кыласың, ушундай эле алгыңыз келсе мен өзүм эле алып берейинчи деп, өзүнүн ИПси менен алып бериптир, уже киришиптир жерине. Ошол пулум берип койдум же обратно ала албадым, мен токтоп калды деди да, почти 200 000 акчам кетип калды деди да. Алданбадым. Алар деле кылып берет эле, бирок акчасын соруп, 200 000 болсо деле бул 200 000 акча табыш үчүн деле бир 3 ай, 4 ай иштешиң керек. Анын ичинде тамак ашың бар, квартплатаң бар. Ошентип алданбай ошентип биздин кыргыздар ошо домкулик приложениялерин караса болот. Бирөөгө акча жедирбей дейм дегенде. Анан жерден гарантированный эметет. Ооба, там официальный сайт, полный кайсы дом, кайсы район, кайсы этаж, вплоть до немесин билсең болот, кайсы подъездин алам деп забивать этсең чыга берет. Приложение МИЦ, ПИК, көп да жанагындай компаниялар үйлөрүн азыр недвижимость, карантин малда былтыр действительно катуу арзандады. Ошону пайдаланып алып калдым мен. Быйыл уже азыркы моментте, на данный моментте биздин алган 7 миллион болгон квартираларыбыз азыр 11 миллион болуп атат. Ошо бир жылдын ичинде ушунча көтөрүлүп кетти. Бул жумушка кирген максатым өзү ушундай болчу. Башта учебный комбинаттан документ тапшырып атканда айткан, как, насколько планируете работать деп. Анан мен кирип атканда ошол жерде биздин кураторубуз айтты, не говори про ипотеку деди. Просто иштейм, все, стабильность деп кой деди, болду. Ошондой менен кирдим, потому что бизде кыргыздар көбү кирип 2-3 ай иштеп, НДФЛ уже жарым жыл иштеп, НДФЛ алып, ипотека алып, кайра иштен чыгып кетип атат. Текучка көп болуп атат. Анан ошентип мен биринчисинде өтпөй калдым, отказ бердим. Эмнеге билбейм, ал СБ внутренний службасы принимать этпей койду документим, короче, вам отказали деп. Анан боптур деп дагы тапшырсам, кийинкисине өтүп калдым. Келгиле деди ишке. На данный момент азыр биздин мисалы жердештер иштейм деп келсе, азыр водитель нехватка болуп атат. Жаңы автобустар көп келди, жаңы маршруттар көп ачылды. Жердештер келип иштеп кетсе болот. Өтө сонун информация болду. Келечекте үй алам, башка кылам деген инсандарга. Башкан өткөндөн кийин как өзүң деле баяндап окуп аткансың, как юрист, агент по недвижимости болуп. Мисалы мен бурун вообще алыс болчумун да мындан, чочулачум эле бар, бул 5 миллион, бул 6 миллион, 10 миллион турат. Мен анча акчам жок деп, бирке акчам бар, ал менен барып сураштан уялчумун эле, көрсө эле билген адамдар болсо, мисалы кимде билбесе, допустим, мен түшүндүрүп неметип бере алам да, мындай банкка мындай барасың, мындай неме деп айтып бере алам да, кайта первоначальный ходду кандай кылат. Анан если НДФЛ жок болсо, анда деле башка варианттары бар экен. Бирок аерде первоначальный взнос сал көбүрөөк болот, чем официальный иштики. Бирок алса болот. Азыр жакшы мындай ыңгайлуу программалар көп да, ипотека боюнчачы. Алыш керек. Бирөөгө өзүм айттым, 20 жылдан бери бирөөгө почти бир квартиранын пулун берип койдум, орустаргачы. Просто так жашадым, конечно. 35 000 50 алды, 3 комнатный снимать этип жүрдүм, 55 000ге чейин берип жүрдүм айына. Ошентип бир квартирада 4 жыл жашадым. Квартираны алып, башка кылып, азыр ызы чуу мурункудай кыйын болуп калды.
Азыр спокойно ушу семьяң менен жашасаң бир комнатаны деп 30 миң төлөп жашайм азыр. Ушу Жакшы, болмосо үйүңүзгө сенин алып кирип алыңыз. Кирсеңиз буюрса дагы бар тартабыз. Конокто болобуз буюрса. Обязательно. Ак жол ишиңизге ийгилик. Саатым да болуп калды чыңыз. Мен дагы Ак жол. Көрдүңүздөр туугандар, мына Двайн НДФЛ, ипотека жана башка деген боюнча дагы анча-мынча сырларын айтып берди алмасаңыз. Чыгарылышты аяктайбыз. Görüşkünçe. Biz menен birge bolуңуздар.